Эгерде Орто Токой суу сактагычын астындагы ээлеп турган жер үчүн, биздин жер үчүн ошогон биздин мына проблемаларды чечип бербесеңер, мына Көксеректин, Баястандын, Уңгартоонун, Кара Белестин проблемасын чечип бербей турган болсоңор, анда биз сууну агызабыз дедим. Açık ayттым. Сууну биз агызабыз, ошо жерлер силердики болсо, анда биз элибизди көчүрүп келип, ошол Бадахранчыдагы жерге жайгаштырабыз деп мен ачык айттым ошо комиссияга. Ошондо сурадым мен, баягы водный хозяйстводон сурадым. Канча күндө силер агызып бүтөсүңөр десек айтты, 1 айда агызып бүтөбүз деди. Анан ошондо Өзбекстандын комиссиясынын төрагасы айтты, жок, андай кылбагыла. Андай кылбагыла, сүйлөшөбүз, тил табышабыз деди. Деп ошо Бишкекте сүйлөшкөн ошондой сүйлөштүк эле. Анан кече Ташкентке барганда булар тил табышып биз менен ошо водохранилищенин астындагы жер биздики, бирок ошол жерди ээлеп тургандыгы үчүн үстүндөгү суу булар бизге мына айткан баягы 4 участокты чечип беришти. Көксеректен 105 гектар чечип беришти. Баястандан 212 гектар чечип беришти. Кара Белестен 25 гектар, Уңгартоонун ошол бет жагы калып кеткен экен 35 гектар. Акташ Кара Суудан 100 гектар суулуу жерден алды.